COVID-19 илдети жана пневмония оорусунун Бишкекте күч алышы жарандарыбыздын айласын кетирип, эбегейсиз кыйынчылыктарга туш кылды. Ооруканаларда бейтаптар көп болуп, орун жетишпей, бир нече күндүзгү стационарларда ачылды. Бирок алар күндүн жарык бөлүгүндө гана кызмат көрсөтүшөт. Ал эми түнкүсүн карайлаган бейтаптар кайра эле ооруканаларга барышып, ал жайда кабыл алуу дайым эле мүмкүн болбой, кыйналган учурлар бир топ эле болуп келди. Мына ушундай абалда элге жардам көрсөтүү максатында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Нариман Түлеев менен Ахматбек Келдибековдун демилгеси менен Бишкек шаарында алгачкы түнкү стационар ачылды. Ал Баш калаанын 7-Кичи районунда ДСКнын спорт залында уюштурулуп, 120 орунга ылайыкташтырылган. Кечки стационар абдан керектүү. Анткени кечинде паника болуп, дем ала албай, температурасы көтөрүлгөндө адамдар сөзсүз кайрылышат экен. Дневной стационарда 8-де жабылып калган негизинде ошон үчүн түнкү стационарда жарандарга керектүү болуп атат да. Бул түнкү стационар кечки 9-дан таңкы 9-га чейин иштейт. Gündüzgü stasyonarlar açılgandan keyin 30 mingге жакын адамдар ошо gündüzgü stasyonarдан өтүп атат. Ошонун негизинде канча адамдардын өмүрү сакталып калып атат. Сакайып чыгып атышат. Түнү болсо, кандай гана оору болбосун, күчөй турганы бул бардыгыбызга маалым. Ошон үчүн ушул инициативаны көтөргөндөн кийин биз түнкүсүн Нариман Ташболотович экөөбүз колубуздан келишинче ушу элге жардам болсун деп ушул иш-чарага аралашып жардамыбызды берип атабыз. Түнкү стационарда дарыгерлер, медайымдар жана санитарлар кызмат өтөшөт. Алар саламаттыкты сактоо министрлигинин алгоритмдери боюнча бардык тез жардамдарды көрсөтүшөт. Жарандардын ыңгайлуулугу үчүн дарыканалар да ачылган. Анда калктын айырылуу катмарларына дары-дармектер менен кызмат көрсөтүүлөр акысыз жүргүзүлөт. Азыркы убакта түнкү стационарда баары акысыз көрсөтүлөт. Дарыгерлер консультацияны акысыз беришет. Капельницаларды бүт акысыз алышат. Дагы аймагында ошо 3 аптека бар дарыгер. Ошо жактан бүт медпрепараттарды, керектүү медпрепараттарды алып койсо болот. Жарандар. Мына эл издеп аткан дарылар барбы? Гепарин, Гел издеген препараттар гепарин ал акысыз берилет. Именно ким өзүнө ала албай же жоктугуна байланыштуу акысыз ошо жарандарга берилет. Шприцтер, системалар анын ичинде болот. Илдет менен жабыркаган бейтаптарды дарылоонун түнкү стационары бардык керектүү медициналык жабдыктар менен жабдылган. Анда жалпы 36 медициналык кызматкер иштейт. Алардын айлык акыларынан тартып 40-ка жакын концентрат, дарыгерлердин жууна турган жери, тамак ашы, жатаканасы, жеке коргонуучу шаймандары жана башка чыгымдар 6 миллион сомго жеткен. Бул каражаттын бардыгын эл уулдары Түлеев жана Келдибековдор өз милдеттерин алышкан. Бул президенттин, премьер-министрдин поручениясы боюнча ачылды. Шаар колдоп чыкты. Бюджетте акча жок, акча абдан кыйын болуп атат. Шаарда да кыйын. Анан ошонун баарын түшүнүп туруп, анан ушул Ахматбек экөөбүз өзүбүз ушуну мойнубузга тарталык деп ушундай бир чечим кабыл алдык. Бул биринчи. Экинчиден, өзүңөр билесиңер, ооруп аткан адам бул оорусу кечинде күчөйт. Таң аткыча кыйналып чыгат. Анан түнү ичинде мына канча деген случай болду, канча деген эмелер болду. Баягы түнү менен больницага алып барса, больницалар бек ачпайт. Бул ошол больницага жеткиче подушка кылынды да. Ошол подушкага биз мисалы ошол 120 орун болду. Ошол 120 орун болсо, ошол мына көчө эле толуп калды. Мына bir saatin içinde, 1,5 saatin içinde ben 10:45-11'de gittim, толуп калды. Эшикте bir 50'dey адам турат. İçinde bir 70'dey адам кирген уже. Мисалы баштап. Ошол жерден баягы дарыларын да берип атат. Биз ал жерге дарысына жана башкасына аралашкан жокпуз. Биз ошол финансы жагына, материальный база жагына, мисалы ошол тряпкадан баштап, ошол докторлордун, медсестралардын, санитарлардын конфети, тамак ашы, жатаканасы, айлыгы, жанагы скорыйдын машинанын бензиндери ишылып, ошол волонтерлордун ишыл башынан аягына чейин
жанагы сиз кийимдер тигүүнүн баарын мойнубузга жанагы жада калса жанагы спиртовой эме салфеткасы ошондон баштап биз мойнубузга алдык. Мына бир эле күндө мен айтып коеюн, мына 500 000 сом расходу кетип атат мына ушул күндө. Түнкү стационарда оор кабалда жарандар келишет. Мына айтып кетсем болот, бул түнүндө 121 жаран кайрылды бизге. Анын ичинде 40 адам капельница алышты, 81 адам кайрылып консультация дарыгерлерден алышты. 9 адам абдан оор абалда бизге кайрылышты. Кыйналган элдин оорун колдон алган демилген уюштурган эл азаматтарына калктын калың катмары учурда ыраазычылыгын билдирип келишет. Кечки обсервацияларды ачып атышат. Эмнеге дегенде кечинде ооруганда алып барса больницалар албай атпайбы? Орун жок деп. Мына кечинде өзгөчө баягындай паникага кечинде түшүп атышат. Чалган тез жардамы келбей атат. Чалса 3 күндөн кийин келебиз, 5 күндөн кийин келебиз дейт. Ошону ооруган адам күтүп отуруп өлүш керекпи? Ошондуктан обсервацияны, түнкү обсервацияны ачкандар эң туура болду. Буларга алкыш гана айтышыбыз керек, тазим кылышыбыз керек. Түлеев менен Келдибековдун түнкү стационарды ачып, бейтаптарга чоң жардам көрсөтүү демилгеси эч кандай максаттарды көздөбөйт. Бирок ошого карабастан социалдык тармактарда мындан саясат жасап, өздөрү жакшылык кылбаган аз келгенсип, элдин оюн башка жакка буруп каралоо максатын көздөгөндөр бар экени өкүндүрөт. Чындыгында бүгүнкү күндө Бишкектеги болуп аткан апат ар бирибизге тиешелүү. Ар бир кыргыздын жаранына тиешелүү. Ар бирибиз колубуздан келген бири-бирибизге жардамды беришибиз керек. Чындыгында бул апат бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Мына Казакстанда бизден дагы кыйын абалда болуп атат. Башка мамлекеттерде бул апат күчтүү мамлекет, бай мамлекет, кедей деп туруп мындай кылгабайт экен. Биз дагы Нариманов Ташполотович экөөбүз ушул колубуздан келишинче жардамды берейли деп аракетти жасап атабыз. Жада калса мына Нурия деген кыз Москвадан келип ушул жерде жүрөт, фамилиясы Малабекова. Ошол окшогон волонтерлор жөнөкөй гана нерсе, кичине тамак, же болбосо жанкындай шприц алып берүү, же болбосо физиорастоо, ушул окшогон иштерди кылып атат. Бул аябай сүйүнүчтүү, аябай сүйүнүчтүү. Бүт жарандарыбыз колдон келген ишти алып барып атышат. Бул мамлекетти биримдикке алып баруу, элди бириктирүү. Мага бир топтор айтат. Муну кыйынчылыкта эмне жардам берип атасың дейт. Унчуп эле отуруп турчу дейт. Булар кетет ошо менен өзүлөрү дейт. Түшүнөт атасың? Мына. Булар элди ойлогон жок. Бир топ саясатчылар элди ойлогон жок. Мен силерге мына секрет ачып коеюн. Булар эптеп муну пандемия менен бийлик тоголонуп калса, бийликке келебиз деген ой. Ушуну көрө албаган, элдин биримдигин көрө албаган кээ бир инсандар интернетте отуруп алып сын пикир айтып жазгандан башка эчтеке жарабай элди бөлүп жарууга алып келип аткан. Ушул жаман нерсени жазып аткандарга мен айтат элем, кое тургулачы бай болгула. Кое тургула, бүгүн ушул апатты жеңейли, бири-бирибизге жардамды берейли. Канча адамдарыбыз о дүйнөгө кетип атат. Колубуздан келишинче жардам берүүсүнү азайтышыбыз керек. Колубуздан келишибизче элибизди оорудан айыктыруу боюнча күч аракеттер жумшаш керек. Мен жазгандарга айтар элем, Кудай алдында жооп бере тургандагы күн келет. Кандай болгон күндө да калк башына кыйын күн түшүп турганда ар бир жардам өтө маанилүү. Ошондуктан жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Нариман Түлеев менен Ахматбек Келдибековдун четте турбай, ушундай учурда эл үчүн кылган жакшылыктары алкоого ала турган көрүнүш. Ал эми алардын ак ниет менен кылган жакшылыктарын эртелиге карапайым калкыбыз баалап алары турган иш. Ошондон улам калкка камкордук ишиңиздер ийгиликтерди алып келип, элди кыйнап күн сайын адам өлүмүнө алып келип жаткан оор илдеттен өлкөбүз батыраак арылып кетсин деген тилегиңиздер орун алсын дейбиз. Ал эми сиздерге жараткан өзү ыраазы болуп, жакшы тилек максаттарга жетишип, элге кызмат кылууну уланта беришиңиздерди каалайбыз.